Увайс Карани деген чоң олия инсан болгон. Сахаба десек те болот, пайгамбардын доорунда жашагандыктан, табиин деп да койсок болот, пайгамбарды көрбөй калган себептен, ошол Увайс Карани деген чоң олия зат пайгамбарга болгон ашыктык ушунчалык күчтүү болот дагы. Бирок Алла Таала болгон сүйүү да ушунчалык күчтүү. Алла Тааланын Кур'ан-ы Кариминде айтат: "Обил валидайни ихсана" дейт. Ата энеңе ихсан кыл дейт. Ата энеңе райымдуулук кыл, ата энеңе кызмат кыл дейт. Ошол аятты көрөт дагы, карып калган, улгайып калган апасынын жанынан чыкпай кызматын кылат. Жүрүп бир күн анан пайгамбарга болгон сүйүү, ашыктык ушунчалык болот дагы, апасынан уруксат сурайт. Апа дейт, эгер уруксат берсеңиз ушул бүгүн пайгамбарды барып зиярат кылып келейин дейт. Дегенде апасы уруксат берет. Увайс Карани пайгамбардын шаарына келип, пайгамбарды зиярат кылайын десе, пайгамбар сахабалар менен шаардан сыртка чыгып кеткен болот. Пайгамбарды бир аз күтөт, зиярат кылып кетейин деп. Бирок пайгамбар бир аз кечигип келбей калса, жанагы апасын кайра ойлойт дагы, мен апамда ушунча аз гана убакытка уруксат алдым эле. Үйдө апам мени күтүп турат. Пайгамбар айткан: "Ал жаннату тахта aqdamil ummahat." 5 апаңдын кадамынын астында деп пайгамбар айтпады беле. Пайгамбар менден каалай турган нерсе, Алла Таала менден каалай турган нерсе, барып апамдын кызматын кылышым керек деп, жанагы жерден кайра келип апасынын кызматына олтурат. Пайгамбар сахабалар менен шаарга келгенде айтат: "Мен бейиштин жытын жыттап жатам" дейт. Бейиштин жытын жыттап жатам деп ошол жер сахабаларга айтат. Увайс Карани бул бейиштик деп айтып кетет. Көрдүңүздөр туугандар, эки көзү менен пайгамбар зиярат кыла алган жок. Бирок пайгамбарды ушул жүрөк менен зиярат кылды. Руханий жактан зиярат кылды. Канча инсандар болушу мүмкүн? Ай сайын, жыл сайын умрага барып, пайгамбарыбыздын кабырын, сахабаларды ушул көзү менен зиярат кылышы мүмкүн. Бирок Кудай сактасын, Алла Таала дагы, пайгамбар дагы ал нерседен кабыл кылбай коюшу мүмкүн. Себеби таквачылык жок. Себеби ушул апасын каарына калып, өзүн бир тууганы менен араздашып, досу менен араздашып, кек сактап, кошунасы менен араздашып, кек сактап алган канчалык инсандар бар. Пайгамбарыбызга окшоп кечиримдүү боло албай, ана ошол жүрөктө калган кек менен, бир момунга болгон кек сактоо менен барып пайгамбарды зиярат кылсак, Алла Тааланын Каабасын лаббайк Аллахумма лаббайк деп кыйкырып байлансак, Алла Таала жок дейт. Мен сага муктаж эмесмин дейт. Сага муктаж ошол апаң болчу дейт. Сага муктаж ошол бир тууганың болчу дейт. Ошону жүрөк менен кечирип, ошого туура мамиле кылып, анан мага келгин дейт. Ошондо мен сени кабыл кылайын зияратыңды дейт.